мал сойгондо бир чоң бычак менен түз жүрөккө сайлуу болуп атат. Куда тозмокпуз. Эттерибиз чыгарып, даярданып атсак эле. Келсең бе, каяктасың? Мен барайын. Каердесиң? Шуросуна кел, Русландыкына кел. Колунда бычак бар экен дегенде мындайынан чыгып, Биз эчтеке кылганга үлгүрбөй да калдык. Эми билген больницага барып алдык. Анан толтура балдар 4 машина келди. Президентке кайрылгандан кийин правоохранительный органдар видеоңду чыгарба, ким чыгар деп айтып атат. Зам прокурор болушса бир ачкичең киши эле. Биз тергейбиз, адвокат албай эле койгула. Кудурбек Дубанаев деген киши келди. Бул Бакыт Исаевдин атасы. Өлөр адам өлдүм. 4 баласы менен кантип кама бересиң? Балдары кантип деп атпайбы? А биз эмне экенбиз? Биз деле атамын мээримин көргүбүз келет. Мага чоңдор чуркап атат. Мен чыгам по-любому, мен зарубежке уже даярдап атышат, мен семьямды алып кетем деген сөзүн. Баргым келбей араң бардым. Бул жолу дагы аталар көп келиптир. Барсам аффект деп жазып берип коюптур. Состояние аффекта дегенде срок кыскартылат. Вдруг состояние аффекта болуп калсам, сай берем деп бычагын жанына алып отурабы? Көзөмөлдү азыр биз өзүбүз көзөмөлдөп атабыз да. Это просто рекомендательный эле характер имеет деп айтпадыбы бизгечи? Өлтүргөн кишини ушинтип акча үчүн актаганын билбейм. 18 сантиметрлик чоң бычак экен. Ошонун 17 сантиметри кириптир. Бул видеодо жаркылдап жайдары жүргөн Турат Мукалаев өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн өткөрүп жатканын эч ким билген эмес. Ысык көлдүн ак суу айылында классташы келин алып той кылып, ага Бишкектен атайын барган экен. Мындагы ирмемдер кудаларды тосууга камынып, эт бышырып жатканда тартылган. Ошол той болуп жаткан үйгө Бакыт Исаев аттуу айылдашы кирип келип, өлүмгө алып барган чырды баштаганын айтышат. Самагат деген Русандын өзүнүн дагы бир немеси бар экен. Теңтүшү. Ошо 77-жылкылар. Ошол Самагат мен баягы борсок жасап жүрүп угуп калаттым, ошо бирөөнү чакыртып, ал кишини мындай келгенин көргөн жокмун да, баягы неме кылып жүрөбүз да, анан бат эле бир жаңжал болуп кетти деп мен чуркап эле чыктым. Чыксам эле ошол үйдүн эси Русандын күйөө баласын бир жаш бала, баягы үйлөнүп аткан баланын досторунан бирөөсү артынан кармап мынтип алып кетип бараттыр. Көзүмө биринчи эле ошол көрүндү. Сөгүнүп, сагынып, жулунуп атыптыр аябайчы. Анан кийин эле үйдөн ошо чыга бергенде эле боз үй турду эле. Боз үйдөн 3 кишинин кетип баратканын көрдүм эле. Сөгүнүп, сагынып, алар да оозго албаган жаман сөздөр менен. Мындайынан карасам эле менин жолдошум туруптур. Чуркап бардым, барсам байкушум аябай бопбоз, көздөрү көгөрүп кеткен. Мындай туруптур. Жанында Нурлан деген киши Турат деп мындай кармап туруптур. Анан кийин Турат эмне болуп кетти деп сурасам эле мындай көп в ступоре был да. Көп сүйлөй алган жок. Мынтип эле баары жакшы деп койду. Ошо келгенде эле билбейм да. Анан келинчегим айтты, сен буларды сен чакырдың деди. Анан чыксам, ошондо отуруштур. Анан кайра келип буларды ким чакырды десем, ушундай Самагат чакырды деди. Анан мен баспак учураштым. Учурашып тоюң кут болсун деди. Ийинде учурашып мындай басып эле. Мындай бассам эле күйөө кетирейин дедим да, булардычы аралаштырбай кетсин деп. Ары басып эле кайра Казан жакка кеттим. Казан жакка кетсем эле ызычуу болуп кетти. Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча баш оору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар. Келип эле отурган жерден улуулар келатканда стол бошотуп бербейсиңби деп күйөөмдүн желкесине чабийиптир да. Чабийип эле анан ошол Нурлан байке айтып атат, Турат аябай сабыр сактады депчи. Анан туруп кетипкен экен. Ошо Нурлан байкенин сөзүнөн кийин баягы өзүм дагы териштирип эмне болду деп сурадым да, анан Турат туруп кетти дейт. Кайра келгенде эле ошол экөө Турат бул жакта отуруптур, бул жакта диванга орун бошотуп бердим дейт Нурлан байке жылып. Бул жагынан кармап, чекесин тийгизип,
ошо Туратты эметаттыр, мынтип жулкулдатып шатеге. Сен улуулар келгенде орун бошотпойсуңбу, сен качантан бери кыйын болуп калдың. Ал көрсө 1 жаш улуу бала экен, ошо айылдаш эле. Турбайсыңбы деп мынтип жулкулдатып, сен качантан бери кыйын болуп калдың эле деп ошентти деди. Анан бакалей кой эми деп ошентсе, сен бакалей дебей кал деп кайра жулкулдатты дейт. Анан биз кичинекей кезден бери эле айылдарым бар, айылда сен бакалей дейт эле го десе, мындайынан кармап, мен сага бакалей эмесмин деп чекелери тийишип турду дейт. Жергеби? Жок, ошо отурган жерден эле. Деген мынтип жулкулдатып ийгенде эле мен жолдошум алып солгону менен бир уруп ийиптир. Уруп ийгенде эле жанында Илич деген бала бар экен. Ошо айтып берип атышат да. Столду тебип эле Туратты басып жыгылышты дейт. Басып жыгылганда эле ошол Нурлан байке Иличти тарттым дейт. Ар жактан үйөсү Руслан көрүп калып чуркап келсе, Туратты муунтуп атыптыр. Жана Бакыт деген өлтүргөн балачы. Муунтуп атып эле анан кийин мынтип тартсам тартылган жок дейт, могу ягынан тартып алдым деди да. Ошон үчүн менин жолдошум бозоруп, жанагы оозу көгөрүп кеткен ошондон экен да. Чуркап келсем, ошондо үстөл оодарылыптыр дагы, Бакыт биякта отурган Тураттын үстүнө момун муунтуп атыптыр. Үстүнө жатып жыгылыптыр. Жанында Илич деген бала бар болчу. Ошо Илич деген бала биякта жатыптыр. Анан мен бияк караңгыраак болчу да. Мен көрүп эле тигини чуркап барсам, Нурлан деген бала тигини тартып калыптыр. Мен көргөн жок. Илич деген баланы буттан тарттым. Тартып эле тигини тартсам кое бербейт. Анан кекиктегинен салып туруп, ошо үстүнө жатып алган бала Бакыттын. Кекиктегинен тартып чыгарып түрттүм. Түртүп эле Бакыт эмне кылдың десем эле деген туруп эле кыйкырын өкүнүп эле чыгып кетти. Анан Турат досум карасам туруптур уже. Жакшы деп эле мындай караганда эле боздун кородон тегерен алып чыкты дагы. Ошондо жана Илич деген экөө досум машинаны айдап алып кетишти. Келгенде эле Турат жүр кеттик дедим да. Десем, мейли кетсе кетип калалы деп эле мен мында колум кармап эле, биздин аяшыбыз бар болчу, жаныбызда Фарида деген. Экөөбүз менен чыгып кетти. Чыксак эле Курманбек машинасы менен туруптур. Карасам Турат өңү айлаттан кетип калыптыр, өңү боп-боз. Анан келинчеги да бир аяш менен чыгып эле менин машинама отурдук дагы, мен Туратты тиги теңиш баланын үйүнө жеткиздим. Жеткизип таштап коюп эле, туке сен жатып сал, биз азыр келебиз деп кайра балдарга кеттим. Балдарга кеткенде мен чыгып баратканда жол таптаза болчу, эч ким жок болчу. Мен беспрепятственно балдарды Турат менен 2 аяшымды салып алып кеткем. Кайра келсем уже жол жабык экен. Жол жабык экен. Унаалар менен тосуп туруп алышты. Жолду унаалар менен тосуп туруп алган экен. Мен токтодум да, ана түшүп барып, "Батырлар, алгыла машинаны" деп. Мен өтөм, биякта кызматтамын. Ошентсем балдар бияктан бир да машина, бир адам, бир чымын учуп чыгып кирип чыкпайт деп калышты. Анан жолду жаап алганда мен кайра чыксам, баламдын машинасы тозуп атыптыр. Анан мен басып барып баламды эмне коер деп эметсем, кое бербей коюшту, текшерип. Анан толтура балдар 4 машина келиптир. Мен караңгыда эметпей калдым да. Анан баланы үйгө айдап киргизип ийдим дагы, ошол жерден анан кыйкырын сөгүнүп мен опергруппа чакырам. Мен азыр сенин тоюңдун кашасын чыгарам деди. Туратты чакыр деди. Мен айттым, Турат жок дедим үйдө. Жок десем эле чакыр эле деп ошол жакта түнкү саат канчага чейин ичип отурушту. Биз басып бардык. Турат уже үйгө алып кетип калган. Аялдар үйгө алып кетишкен. Басып барсак, чакыргыла деп эле ызылдап такыр, ой коюңузчу эми. Элүүгө чыктык го, болду дедим, ызчы токтотпойсуңар десем эле жок деп эле оозуна келбеген сөздөр менен сөгүнүп эле анан биз басып кеттик. Анан үйдөн тамак иштик, ылдый кайра жөө кеттик, жол жабык. Жолду ал Бакыт Исаев деген кимдер менен келип тосуп алыптыр? Өзү 4 машинада кимдер келиптир? Эми айтып атышат 93-95 жылкы балдар экен деп. Мен аяктан бир экөөсүн тааныйт экенмин. Аксулук местный балдар. Анан биз ошо уже үйгө кетип баратканда, жөө баратканда алар кетишиптир да, бир ошол Бакыт досу менен жүргөн машина менен арак ичип атышкан, багажын ачып алып. Биз үйгө кеттик. Ошондо барып жатып алдым. Жатып алсам эле уктап атканбыз. 1:30-да менин кайным чалды. "Жеңе, кандайсыңар? Абам каякта?" деп. Анан абаң уктап атат дедим. Анан уктап атабы деп, "Силер кайдасыңар?" деди эле. "Айбек абаңдыкындабыз" деп. Анан мейли анда жакшы жатыскыла деп эле коюп койду. Ойлонуп, бул эмнеге мынтип 1:30-да чалып атат деп, кайра 2-3 минуттадан кийин чалдым кубатка. Чалсам, абамды бир 2 аябай мас кишилер эздеп келиптир.
оозго албаган сөздөр менен сөгүп, бияктан жаңжал чыгарып, экөөбүз мушташа кете жаздадык. Нуризаны дагы бул жерин машина менен бирдеме болду деди, биягына тийди. Анан менин машинамдын номерин жулуп кетишти. Чото аябай агрессивный, өлтүрөм деп кыйкырып шылса аябай оозго албаган сөздөр менен сөгүнүп, экөө экен деди. Экөө тең чылкмас экен деди. Анан жок, жакшы эле, абаң бул жакта уктап элек деп эле койсок, мейлиңиз анда деп эле коюп койдук. Жатып уктап, эртең туруп баягы кебабыбызды жасап, ошентип атып эле анан мен айтып койдум да. Кечинде тиги экөө барып, үйгө барып жаңжал чыгарып келиптир. Тиги номерин жулуп кетиптир десек эле, Турат мынтип ойлонуп калды анан. Госмашинанын номери эле да деп ошентип айтып калды анан. Сиздердин машинаңыздардыкын жулуп кетиптир. Жок, менин кайным Рестем эмне должность экенин билбейм, ошонун гос машинасы экен да. Анан биздин Улан Тавентиев как раз ошол Ильичти кошунасы экен да. Мен ошол жака барып эле спокойно эле номерди алып келейин, болсо машинада эле болсо керек деп. Ал кетип эле, Ильич мас экен, турбай койду деп эле келип калды бат эле. Эртең менен туруп эле биз ошол күнү түштөндүрмөкпүз да. Этти салып, планыбыз аябай чоң болчу. Этти бышырып, ал күнү куда тозмокпуз. Эттерибизди чыгарып, даярданып атсак эле. Ар жактан Фарида Тураттын телефонун алып келип калды, үйдөн чыгарып, сага бирөө кечке чалып атат депчи. Анан баягы аял кишибиз го, мынтип карасам 8дер бар эле да, көп. Анан алып сүйлөшкөндө эле тиги кишинин сөгүнгөнүн уктум. Анан азыр хорошо, азыр барам деп эле неме кылды, баягы кебабыбызды жасап, дымдап коюп, суусун куюп, анан балдар менен ошол чакырган жерине кетишти. Кетип баратканда дагы Турат бутун тазалап, аябай өзү таза киши эле да. Аратын алып, бутун тазалап, шашкан жок, боосун байлап, бир кылыч айып карап, баары жакшы болот, 5 минутта келем, сен бул жакта эле кала бер, күйүп калбасын деп чыгып кетти. Ошондо жүрөгүм бирдемени сезгенсиди. Артынан, дарбазанын артынан кошо чыктым. Чыксам, деп артты карап, кылчайып күлүп эле кетип калды. Тилекке каршы бул жылмаюу жубайы менен коштошуусу болгон экен. Айыпкер Бакыт Исаев түнкү жаңжалдан кийин токтоп калбай, эртең менен Турат Мукалаевдин телефонуна 16 жолу чалып, сөгүп, намысына тийчүү сөздөрдү айткан. Кайра жолугушууга кел деп, досунун үйүнө чакырган. Бул сүйлөшүүлөрдүн баары маркумдун телефонуна жазылып калган экен. Алло. Кандай? Жакшы, кандай? Блядь, ушунча байыбыксың бе, блядь? Эки көз кантет, блядь? Мен сага эмне кылдым, блядь? Турат, блядь. Сен өзүң баштап. Келсең азыр. Каердесиң, блядь? Мына Айбектикинде келсең. Бери кел, блядь, сөз yok. Каердесиң? Мен сага эмне кылдым, блядь, сен мага кол көтөргөдө, Келсең бе, каяктасың? Мен барайын. Өзүң келесиң, дал. Каердесиң? Срочно кел, Русландыкына кел. Кайсы Руслан? Тегирменге. Тегирмен? Тегирменге келсең, ооба. Русландыкына. Азыр келем. Казанга эттин баарын салып атабыз. Салып аткан учурда эле кандай болуп калды. Турат жок, ага чейин. Турат деген бир неметип калды. Бул заявление жазып салчу бала эле деп калды да. Ошо заявление жазып салбаса экен деп туруп эле алдына барып койсокпу деди. Алдына барып койсок, азыр моякты бүтүрөлү деп элем, баягы тойдун шаары менен биз деле мындай маани берген жокпуз ал сөздөрүнө. Барып кезип коюп, кайра тойго өтүп кетели деп айтышты. Турат
ошо отурганда машинага отурганда менин автоунаа менен барып калдык да ал жерге. Машинага отурганда мына бул досум мага анан Айбек үшөөбүз бар көптөп келиптир деп айтпасын деп Сабаган сыяктуу келген сибей деп айтпасын деп бизди машинадан түшпөгүлө деп барды жеткенче. Алло, Кайда келдиңиз? келиптам мен. Болуп атат кетчи. Алло. Алло. Каягындасың? Үйгө келбейсиң, каяктасың сен? Мен билбейм да кайсы үйгө кирейин. Кайерге келдиң? Тегирменге келбедим, тегирменден өдө бурулдум. Тоону көз. Өдө бурул, өдө эле бакыт келсиң бери. 105-ка турат моякта. Кел да. Каягындасың? Чыкмазбыз. Анан бардык, аркасынан басып баратып эле биз жайыраак эле басып калдык. Мен ошо балдарды орто ченден кууп жетип калдым. Мен за рулем болчумун, четке токтотуп. Биз дарбазага ушу 3-4 кадам калган учурда дарбаза мынчалык бир жабылып туруп мынчалык ачылды да. Ошол убакта кирип бардык, 3-4 кадам калган учуру мына ушундай эле расстояние. Аркасынан кирип барсак уже сайып жиберипти. Биз эчтеке кылганга үлгүрбөй да калдык да. Бизди деген улам өзү турат өзү токтотуп аткандыгынан себебинен биз жайыраак басып калдык да. Кирип атканда, жолугушуп атканда тигин колунда бычак турганын көрдүңүздөрбү, көрбөдүңүздөрбү? Ошону мен көрө алган жокмун. Мен көрдүм. Мен артында болчумун да. Мен машинада отургам, чыкпалап аткан да. Анан бияк жагында болчумун. Колумда бычак бар экен дегенде мындайынан чыгып, машинанын артынан барганда уже экөө жетелешип кетип бараттыр. Ошондо көрдүм, колумда бычак бар болчу да. Бычак менен ары кетип аткан. Экөө жетелешип кетип бараткан, турат минтип атты кечке. Келбегиле депчи. Болбой эле биз басып бараттык. Жайыраак. Анан ошо дарбазанын артына кирип туруп эле анан сайып салып атпайбы. Бул андай характер бар экен, эми сайып жиберет, эми бир айылда болуп аткандан кийин сайып жиберет деген деле ой болбойт экен да анычы. Мен бычакты көргөн күнү деле эч ким ойлобойт болуш керек деп ойлойм да. Мен сөйттөн да бычагын көрө албагам. Мен артында басып калдым да атам болду. Анан куруп жетип эле биз дагы токтоосуз эле жай бастык, бирок токтоосуз эле кирип бардык да. Токтоосуз кирип барсак, мына дарбаза турат. Калиткадан ушундай кирип туруп эле дарбазанын бул бурчунда туруптур. Турат өзү ошо дарбазага жөлөнбөй туруптур да, ошо жакын туруптур. Демек жолукканда эле дароо сайыптыр анда. Корого киргенде. Корого кирип туруп эле сайыптыр. Барганда ал жерде көп бекен ошо Турат ага бар кирген жерде ал өз достору менен турган бекен жерде башка адамдар бар беле? Ал жерде деген үйдүн ээси менен эле Бакыт болгон экен. Биз мындай болуп калды, мен эми өзүм куткаруу кызматында иштегенге канды жакшы тааныйм. Карасам кан баягы жеңил кан эмес. Анан сразу эле мындай балдар көйнөгүн көтөргөн экен, ошондо билди да. Балдар көйнөгүн көтөргөн учурда Турат бычак жегенин билди да, канып атканын көрдү. Турат бир мындай карады. Анан биз досубузду кармап жанталашып атабыз да. Анан бирок мен көрдүм Руслан кимди? Бакытты. Бычакты кармап алып, мында ары бери басып жүрдү. Коро мындай тар коро экен. Деп карап эле анан бар эми больницаңарга барып дарыланып алгыла деди. Эми билген больницаңа барып ал деп кыйкырды. Биз эч шашып эле Туратты жетелеп чыгып кеттик. Эми машинага чейин бир 40-50 кадамдай бар болчу машинага чейинчи. Машинага чейин өзү басып барып, машинаны мындай бир кармап туруп, анан кичине эсинен кетти. Кайра балдар отургузушту, ошону менен уже жолдон эсин жоготту да. Чоң бычак болчу. Эми навскидку мындай оку дейт. Узундугу. Жөнөкөй эле кухнядагы бычак эмес да. 9:49-да чалсам, улан Эльзат Аксунун больницасына келип кал срочно деди. Барып эле экинчи этажга көтөрүлүп баратсам, экинчи этаж менен биринчи этаждын ортосунда улан өкүрүп бакырып ыйлап атыптыр. Досум эле, досум деп. Курманбек досу алда өкүрүп атыптыр. Досум деп. Аттап эле чыктым. Чыксам эч ким жооп берген жок, реанимацияга түшкүлө деди. Реанимация каякта деп биринчи этажга кайра чуркап чыксам, бир врач туруптур. Аба азыркы келген бала каякта айтып коесузбу деп сурасам, кайрат кылгыла. Жолдон эле каза болуп калыптыр деди. Мен андан кийин билбейм.
Ökürüp bakırıp ne olганымды bilbeyim. Kayra esime gelip kayra mümkün emes dep больницага кирип барсам уже мынтип койкада жаткызып коюптур, шейшепке ороп. Барып эле бет башын ачтым. Атсам сыпсылуу болуп жатат. Эчтеке болбогондой. Бетинен өпкүлөп турат. Тур. Сен кыйынсың. Тура кой деп бетинен өпкүлөсөм эч бир белги берген жок. Мынтип карап атсам эле бул жеринде муунгандын тагын көрдүм. Айкырдым ошол жерден муну ким муунту деп. Десем билбейм ким айткан, артыман бирөө айтты. Муунган жок. Муунгандан өлгөн жок, ножевой ранениядан өлдү деп. Шейшепти дагы бул жагына чейин атсам, бул жагын лейкопластырь менен чаптап коюшуптур. Жолдошум жакшынакай кетип 10 минутка жетпей өлдү деп кабарын уктум. Мен ошол 3 күнү эртең менен бөөгүм туулган күндөрүн уткам. Үйгө саат 2-лерде келип, уже баарын заказ берип кылсам эле тайкем келди. Атабыздан айрылдык деп. Ошол жерде даже эсимде жок. Эмне болгону, кантип көлгө барганыбыз эсимде жок. 20 жыл чогуу жашадык. 20 жылда 3 балалуу болдук. 2 эркек, 1 кызым бар. Балдарым улуусу 18-де, экинчиси 16-да, үчүнчүсү 10-до. Как раз ошонун туулган күнүндө оңго чыккан жерге бердик. Балдарыма эми ата керек болуп, эми ушулардын жакшылыгын көрүп, эми мынакей деп аткан кезде хладнокровно өлтүрүп койду бул. Бир чоң жаңжал болсо бир жөн. Сен ордундан тур, бакалей дебе деп эле өлтүрүп койгон эмне деген ушундук. Патологоанатом. Андан кийин барып жолуксам 18 сантиметрлик чоң бычак экен. Ошонун 17 сантиметри кириптир. Жүрөктү учуна 2 сантиметр кирип туруп, жүрөктүн учун тилип коюптур. Ылдыйдан өйдө сайылган, это очень профессионально сайылган деп айтты. Ушундай кызуу кандуу адамдын айынан заматта бир үй бүлөнүн аска зоосу урап, таянар тоосу кулады. 3 баланын күлкүсү жаңырган үйдү кайгы, муң каптады. Эми алар атасын ушул сүрөттөн гана көрө алат. Биз бая өзүбүздүн эмебизге келген чекти бир убакыттар өтүп кетти. Анан барып мен заявление жазып эметтим, ага чейин эч ким келген жок. Заявление жазып анан кийин неме болгон жок. Анан бир убакыт өтүп кетти. Аны болсо эже сизди өзүңүзгө келсин деп биз неме кылбай турдук деп айтып коюшту. Анан кызым өзү эле соц тармакка чыгыптыр, баягы видеообращение кылып. Анан ошондон кийин кыймылдай башташты. Уважаемый Садыр Нургодиевич Жапаров, я дочь Мукулаева Таратбека Табалдиевича. Обращаюсь к вам как гаранту справедливости, закона и защиты граждан Кыргызской Республики. Президентке кайрылгандан кийин правоохранительный органдар апамды чакырып башташты, мени дагы чакырып башташты. Эмнеге чыгарып атасың? Эмне максатың менен чыгарып атасың деп. Анан иш жүрүп баштады. Кимдер чакырды сизди ошондо конкретно? РОВДгабы? Прокурор чакырган, Ак суунун прокурору чакырып, анан деген следователь үйгө келген. Үйгө келип, видеоңду чыгарба, ким чыгар деп айтып атат, эмне үчүн чыгарып атасың деп ушундай суроо берди. Мен эмне үчүн чыгармак эле, менин
чоң бир өмүрүм өлдү да. Анан менин көз карашымча деген бул вообще жөн эле стопто турганда, пока ушинтип резонанс кылмайынча да. Анан мен эч кимге айтпай эле чыккам. Мамам, апам деле билбейчү эч ким. Анан апама айттым, мен ушинтип чыгардым. Бирдемсе болсо да болот, болбосо да эми аракетим кылып көрөйүн деп. Мен ошол эле күнү ак суунун РОВДсынын начальниги чакырды, следователь чакырды, прокуратурадан кишилер чакырды. Ошондо дагы эже бул однозначно убийство. 17 сантиметр киргенден кийин эч кандай неме болушу мүмкүн эмес. Биз тергейбиз, адвокат албай эле койгула. Биз силер тараптыкпыз, биз силерге адвокат болуп беребиз деп. Ошентип неме кылдым мен. Ким айтты ошону? Ошону зам прокурор болушса, бир ачкичең киши эле, жаш бала экен. Анан ошонун сөздөрүнө ишенип мен баягы следствие жүрөт деп неметип калдым. Анан кийин эле бул кызымдын обращениясынан кийин УВДнын Караколдун УВДсы алат деп калды. Ошо ишти бат эле 11 майда алышты окшойт. 11 майда аяктан дагы начальниктери чакырып неме кылышты. Адвокаттын аяк жакта эле ошондой айтты. Следователь, адвокаттын сизге эмне кереги бар, эми бул лишний расход, эми сиз потерпевший сторона болгондон кийин баары бир закон силер тарапта болот, мунун өлтүргөнү анык болуп турат депчи. Анан болбой эле тууган тушкандарыбыз менен ошо адвокат жалдадык. Демек сиздерди адвокат албай эле кой деп үндөдүбү? Үндөштү. Биз ошого ишендим да мен. Ошондо мен адвокатты июнь 1 айдан кийин алдым окшойт. Баягы барып неме кылсам, менин ак суу тергеген боюнча эле эметти. Мен ошо Караколдун немесине Арген Карымшаковго барсам, мен ушинтип эле айтып бердим да кандай болгонунчу. Десем, эже сиздин көп нерсеңиз показанияңызда жок экен деди. Андан кийин показаниямды окуп көрсөм, көп нерсени айтып бергенимдин көп нерсесин жазбай коюптур. Райондобу, Ак сууда? Ак суу райондо. Жана Жакшылык деген бала тергеп баштады эле. Көп нерсеси жок экен. Анан мен адвокат алып, адвокат менен чогуу анан кайра показания бердим толуктап. По показаниям Мурзаканова скрикнул деп жазып коюптур да. Скрикнул деген бул. Сиз чынында эмне деп айттыңыз? Мен кыйкырып жүргөн деп атам да. Эми баягы ачуулуу кыйкырып жүргөн деп атам да. Эми көчөнү жаңыртып кыйкырып жүргөн деп айткам негизичи. Анан бияка болсо скрикнул деп жазып коюптур. Ошо скрикнулду менин түшүнүгүм боюнча бул корккондон скрикнул бул. Же эмне бир жери ооруп кеткенден скрикнул болуп атат. Жок, бул деген ачуулуу үн менен жүргөн. Бул деген уже эле ошондой эле дайым болуп, мен деген сабайт элем, кырат элем деген ненеңди атаңды деген сөздөр менен жүргөн да. Анан бияка жылмалап туруп скрикнул деп жазып койгон, мен ушуга өтө нааразы болуп турам да. Ошо той ээси сиз экенлигиңиз, ошол үй ээси. Анан ушул көрсөтмөсүндө айтып атат экен бул шектөө. Ошо Русланга той ээсине бир коробка продукты алып бергени барган элем. Анан ошол жерден жаңжал чыгып кетти деп. Бул Бакыт Исаевди сиз таныйт белеңиз, сиз бир нерсе алып келип бер дедиңиз беле? Бул Бакыт Исаевди фамилиясын деле кийин уктум. Негизи анын фамилиясы Дубанаев. Анан негизи муну менен мен айылдаш катары эле тааныйм. Эч ушул жашка келип мен муну катышым жок. Анан жанагы продукт алып келип бердим деген бүт калпта. Бул эми ошончо кылганда ошол жана аффект деп качырып атпайбы? Ошонусунан мен нааразымын. Бул экспертиза туура эмес чыккан да. Демек ал менен сиз эч кандай тааныштыгыңыз жок болчу, тойго чакырган эмессиз мындай? Тойго мен чакырган да эмес, мен эч катышым да жок. Ачуусу келип турган киши катарында может мен ушундай неметип аткандырмын, бирок өлгөн киши тарапты эч кандай коргобойт экен десемби, кандай айтсам экен, биз тарапты карабайт экен. Все равно тирүү тарапты неме кыла беришетпи, ушундай. Мен анан кийин бир информациялар менен өзүм угуп аттым. Баягы адамбыз да, кыргызбыз. Тияка чыгабыз, бияка чыгабыз. Кайсы жакта кимде кандай тааныш болсо ошонуго чыгып аттым. Анан бир угуп калдым. СИЗОдо бул
бирөөгө акча берип, Адилет деди окшойт, фамилиясын эстей албай атам. Ошого акча берип, булар каалагандай передачасын киргизип, каалагандай жакшы жерге жаткызып, жакшы камераларга жаткызып, ошентип неметип атыптыр деди эле. Анан мен ага да киши издеп баштадым. Мен ал кишилердин атын ачыктап айта албайм. 20 майда чалса, СИЗОдо жок экен деп айтты. 3 күндөн бери деп. Айыпталуучу СИЗОдо жок бекен? Жок экен деп айтты. Анан мен ызы чыгарсам, бул жакта баары тең эле мага айтып койду, эми следственный мероприятие деген болот, может, возможно, ошол жака чыгарып кеткендир деп. Анан болбой эле неметсем, достоверный информациядан 10 күндөн ашык жок экен деди. Анан мен дароо эле караколго бардым, следовательге барсам, ал тиги 10 күндөн бери мен ооба ИВСте деди окшойт, кармап атам, биз деген сурак жүргүзүп атабыз да, биз иш алып барып атабыз да деп ошентип турат. Демек СИЗОдо 10 күн жатпай башка жакта болуптурбу? ИВСте деп айтты да, неменин, кимдин, следовательдин айтымында. Анан мен дагы катуу айттым, эми сен анда жаның эле үйүңө эле алып барып албаптырсың. 3 май күнү кечинде боозу тигилгенден кийин саат бир 10-дордо да, 10:30 15 киши менен Кыдырбек Дубанаев деген киши келди. Бул Бакыт Исаевдин атасы. Өмүр бою ички органдарда иштеген. Келип, ал мындай сөз айтты да, өлгөн киши өлдү, бунун 4 баласы бар деп, ошактан анан ызы чыгып кетти да. Биз тараптыктар биздин 3 бала турат буякта сөөгө азыр даже муздай элек, сен ушул сөз менен кантип бияка келдиң деп баары мындай табала баштады да, мындай мушташта чыгып кеткен аз калды да, ортолоруна кирип ара чала башташты. Эмне 4 баласы менен каматам деп атасыңарбы деп айтты. Биринчи сөз ошо болду. Аны көп кишилер укту. Ошондон башталды да. Бул мен айтып кетпедимби, бул ички органдарда өмүр бою иштеп, анан бул адамды өзү мындай ташбоор болуп калган да, мындай нерселерге. Баласы да ушундай болуп, мындай эми мышык өлүп калгандай эле отношение кылды да. Даже ошол жерге дегенде не было уважения, да, потому что они отняли такого большого человека в нашей жизни. И даже в таком случае они пришли и начали мне 4 баланын атасын деген камап саласыңарбы деп. А биз эмне экенбиз? Биз деле атамын мээримин көргүбүз келет. Канча жылдан бери көрүп, азыр деген 11-классты бүттүм. Кызыл аттестат менен бүтүп аткам. 1-класстан бери атам ошого 1 ай мурун даярданып, 2 ай апрелден бери даярданып аткан. Кызым мен деген апам көмөргө деген экөөбүз окшош костюм кийебиз. Биз келип эметебиз деп. Ошондо дагы күлүп алам. Папа гүл жок, келбеңиз деп. Карасам, кызым, гүлдүн акчасын жөн эле берип коеюн деп эле күлүп иштешип атканбыз. Азыр телефонуна кирип карасам, гүлдөрдү изучать этип, кандай эмне болот экенин карап, аттестатыма келбей калды. Ошол костюму ошондой бойдон турат. Костюм алып даярдандыбы? Костюм алып даярданып ошол жерден, кызым, бул костюмдун артынан кайсы бут кийим кийсем, ону кийсем жарашабы, тигини кийсем жарашабы деп. Ушуну аябай күтүп аткан. Өмүрүмдүн баарын бузуп алып кетип калышты. Кызыл менен бүттүңүзбү аттестатыңыз? Кызыл менен бүттүм. Баргым келбей араң бардым. Бул жолу дагы аталар көп келиптир. Ошол жерден ыйлап, атамдын жоктугун билип, түнү күнү кичинекей бөбөгүм деле уктабай эле, чоңусу да уктабай эле, апам деле уктабай эле. 2 ай болду, 2 айдан бери уктабайт. Мага чоңдор чуркап атат дегендей кылып айтыптыр, бирөө аркылуу айттырыптыр. Мен чыгам по-любому, мен зарубежге уже даярдап атышат, мен семьямды алып кетем деген сөзүн уктук. Сизге ошентип айттырып жибериптирби? Бирөөлөр аркылуу ошондой айттырыптыр. Анан мен кантип аффект болуп, кандай бул ичип алып, негизи закон боюнча билсе, ичкен адамга аффект чыкпайт экен.
Бул түнү менен ичип атат. Мен өз көзүм менен кетип атканда да көрдүм белем, с горлышка ичип атканын. Үчөө болчу. Ошол жакта да Ильич, Самагат, Бакыт туруп жанагы жолдун боюнда ичип атканын көрдүм элем. Бул кандай ошо аффект чыгат деп мен ишенген эмес элем. Ошондон кийин эле 2 күндөн кийин караколго мени чакырышты. Барсам, заключениени окуңуз деди. Барсам, аффект деп жазып берип коюптур. Бишкектин психолог психиатр эксперттер чыгарып атышат вменяемый деп, а именно психологдор Терехова Вероника окшойт аты. Анан Сабитова Юлдуз экөө аябай баягы иш кагазы да материалдар дагы барат экен да, булар аларга көп басым жасаган эмес, окуп да көргөн эмес окшойт менин айтымында болгондо. Азыр заключениени окусам, бүт бары бурмаланып туруп, менин күйөөмдү күнөөлүү кылып, анын ичкенин тастыкталып турса дагы аны да жазган эмес, Бакыттын ичкени. Ошентип туруп аффект совершено это деяние аффект аркылуу деп заключение чыгарып берип коюшуптур. Азыр мен заявление жаздык, кайра адвокатым менен ходатайство жаздык. Это комплексно комиссионный неме чыгарып кайра текшерилсин деп. Ошол Сабитова менен Тереховагын өзүнө баргыла деп. Терехова отпускка чыгып кеттир, анан Сабитовага бардык. Киргизишпейт биздичи. Ага караганда президентке жазылып келген оңоюраак болсо керек. Жок дедиртип атты, жок дедиртип атты. Анан бир кишиден тияктан барып бирөөсүнөн угуп калдык, жок отурат өзүндө деп. Анан кайра келип кыйкырып атып, аны муну деп атып, анан кирдик да. Кирсек жаш эле кыз экен. Менин аябай бул жерде баягы орусча айтканда дагы предела нету в моему возмущению да. Ушундай адам тагдырын чече турган маселеде ушундай жаш кыз биринчиден опыт мындай көрүнбөй эле турат. Сүйлөгөндө да бизге аябай кыйкырып, столду чапкылап бизди коркутту. Эмне келдиңер депчи. Анан кийин успокойся, успокойся, сен кандай психолог болуп иштейсиң? Кайра бизди мынтип успокаивать эткенин ордуна кайра кыйкырып бизди коркутасың. Аябай агрессивно кабыл алды да. Ошончолук агрессивный, ошончолук өзүн токтотконду билбеген жаш кыз кандай ошол комиссияны болгондо эки эле киши берип атат, ошонун бирөөсү болуп берип атат да. Анан кийин биз аны успокоить эттик, кайрачы успокойся десек, анан унчукпай отуруп калды, анан бирөөгө звонок кылды. Бирөөгө звонок кылып, жаныбыздагы эле соседи кабинетте звонить этип атат, кыйкырып сүйлөшүп атат, угулуп атат да. Бирөө менен консультация алып атат. Эмне деп жооп берем, андай мындай деп эметип атты окшойт. Анан ал жактан ал айтты окшойт, успокойся, анан алдап кетирип же бирдеме деди окшойт. Такыр башкача масканы кийип келип, анан кийин хорошо. Вы можете еще раз подать. Это имеет просто рекомендательный эле характер деп атпайбы. Анан кийин ты как можешь такое говорить? Рекомендательный характер не имеет. Это основа за основ. Тиги соттор эмени чыгарар да, чечимди чыгарар да. Ушуну алышат. Состояние аффекта дегенде срок кыскартылат. Жазылып турбайбы немеде деле. Биз деле жөнөкөй адамдар, медициналык же болсо юридикалык билими жок адамдар билебиз да. Состояние аффектада бул адам өлтүргөндүн 15 жылга берилсе мисалы, ал жерде 3 жылга 4 жылга берилип калышы мүмкүн. Бул деген мындай негизги ролду ойноп калат да. Кандай мындай өзүңөр ошону билбей туруп ушундай заключение жазасыңар? Это просто рекомендательный эле характер имеет деп айтпадыбы бизгечи? Сабитова. Эми бул нерсе биринчи эле жолу болбой атат да. Биздин укканыбыз бар. Мындан 3,5 жыл мурун дагы аябай резонанс жараткан окуя болгон. Менин уулум, досу экөөнө балдар кол салышып, экөөтөн каза болушканда, ошондо дагы ушул Сабитова менен Терехова жазып берген да. Состояние аффекта сайылган деп. Балдарды коркутуп, бир жумалап, издеп, артынан түшүп, колуна бычакты алып алып, моюнтуп күтүп турган бала, ошону ушинтип следовательдер менен ушул эксперттер эми жазып беришкен да. Якобы просто случайно встретились в парке, анан кийин состояние аффекта сайып койгон деп. Ушунчалык адамдын өлүмү буларга оюнчукпу? Ушунчалык адам өлтүргөндөрдүн күнөөсүн жеңилдетип булар ошондой миссияга келди беле бул дүйнөгөчү. Адамдын тагдыры менен, адамдын өмүрү менен
ойношуу биздин кичинекей мамлекетте өтө көп болуп атат да. Агасы келди, бир тууган агасы келди, ал деле ушул жакта отуруп Турат менен, менин жолдошум менен, анын аты да Турат экен. Менин жолдошум менен Бишкекте кичине мамилелери болуп жүргөн окшойт да, өзү айтып атат, мен аны билбейт элем. Биз эме кезиккенде аябай жакшы кучакташып учурашчу элек, аябай жакшы бала эле, бир жаман сүйлөбөгөндө өзүнүн сөзү. Неме десем, калп айтпайт болуш керек. Энесин ушундай акмакчылык кылды деп кечирим сурап койгула, мен өзүм атыман кечирим сурап келдим деп келди. Анан кийин мен буга чейин дагы баягы Куран окутуп келген, айыл дагы келгендердин баарынан эле угуп аттык да. Бул мурундагы ушундай кылмыш иштери бар экен. Бирөөнү сүзүп каза болуп калган деп айтат. Бирөөнү дагы ушундай бир кылмыш, бир 2-3 кылмыш иши бар болчу деп айтып келип атты. Мен аны көрбөгөндөн кийин айта албайм канчасы туура экенин. Бирок агасына ушул суроону бердим. Ушундай деп эл айтып атат десем, элдин айтканын туура деп өзү тастыктап берди. Кичине иним тентегирээк эле. Көлбаевдин бажасы деп дагы уктум. Көлбаевдин двоюродный шылса мындай неме бажа болуп кетет экен, ошого таянып алып бул пистолет мылтыктарды көтөрүп жүрчү экен. Аны дагы менин тааныш немелерим келип да айтып берип атышты. Ошонун кылык жооруктарын пистолет менен атып коркутчу экен. Бул биримдикке неме биримдик партиясынан жогорку кеңешке кандидат болуп 20-жылыга дейм барыптыр. Ошондо бардыгын тазалатып койгон окшойт. Бул мурунку фамилиясы Дубанаев болчу экен, азыр Исаев деп катталат экен да. Состояние аффекта краткосрочный, мындай кратковременный помутнение памяти болот экен. Мисалы, бул 1 сутка мурун энемдин үйүнө, баланын энесинин үйүнө барып атпайбы? Барып ошол жерде жаңжал кылган. Андан кийинки кайнымдын машинасынын номерин жулуп алган. Келинде эшик менен эметкен, жанагы эшикке кысыпчы. Анан кийин алар деле жазышкан арыздычы. Ошентип келип биздин тынчыбызды алып ушундай өлтүрөм деген бир эмеси менен барып алып. Анан кийин түнү менен звонок кылган, эртеменден баштап 16 жолу пропущенный звонок болгон. Турат эми теңелбей эле коеюнчу мас немеге. Анан деп ошентип аткан эме ошо кантип состояние аффекта болот. 10 мүнөт мурун ошо эми ушул кырсык деп деле айтпайм, бул деген умышленное убийство. Ал киши мисалы ошо вдруг состояние аффекта болуп калсам сай берем деп бычагын жанына алып отурабы? Болгону бир 3 мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде болгон. Жан көтөрүп келген бекен ал? Ошол жерде отурган да күтүп отурган. Бир досунун үйүндө. Мен кайрылат элем биринчиден Садыр Нуркожоевичке, Улан Ниязбековго, министр атын билбей атам, ошолорго кайрылат элем да. Баардын көзөмөлгө алып бул ишти акыйкат чечип берсин. Мен башка суранар эчтекем жок, ошо акыйкат деле неметип жазасын алыш керек. Могу Сабитова менен Терехованын дагы көп иштери бар экен ушундай неправильный заключение чыгарган. Эми мен аны ооз эле угуп атканыма байланыштуу мен аны факт кылып айтып бере албайм. Ушул 2 жаранды дагы немеге тартып берсе деп. Буну мен токтотпосом, башка киши токтотпосо бул улана берет да. Баса, аты аталып жаткан эксперт-психолог Вероника Терехова буга чейин клуб медиасын жабуу ишине да катышкан. Сот процессинде биз светтик өлкөдө жашагандыктан ЖМКлар бийликти сындабаш керек деп айткан сөзү коомчулукта талкуу жараткан эле. Я считаю, что в каждом светском государстве не должна быть критика, так скажем, власти. Причем тут светскость? Как это причем? Вы говорите в светском. Да. А мы живем в светском государстве. Ну да, почему вы приводите, скажем, светское государство? Урматтуу калайык калк, урматтуу кыргыз элим, биз бүгүн чогулуп кайрылып атканыбыздын себеби 3 май күнү бир тууган агам Турат киши колдуу болуп Бакыт Исаев тарабынан курман болду. Бүгүнкү учурда чогулган бир туугандарыбыз, агамдын тең туштары, жоро жолдоштору,
классташтары ушул айласыздан бери 3 ай жалгыз гана күтүп отурдук. Бирок бул учурда бир туура эмес иштер жүрүп жаткандай сезилип атат. Маркум Турат абамдын артында кичинекей 3 баласы калды. Булардын тагдыры кандай болот? Булар эмне болуп, кандай чоңоет? Ушул бизде чоң-чоң көйгөй кылып атат. Биз ушул абамдын өмүрүн алган айбандай кылып чоң бычак менен сайып өлтүргөн кишинин чоң мыйзам чегинде Кыргыз мамлекетинин эң чоң жазаларынын бирине кирген киши өлтүрүүнүн эң жогорку беренесинин негизинде соттолушун талап кылабыз. Себеби бул адам жөн гана бир кишинин өмүрүн алган жок. Бул адам артында турган кичине чоңоюп келаткан балдарынын тагдырына, үй бүлөсүнүн тагдырына чоң бир жоготууга учуратып себепкер болуп турат. Ошондуктан улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, ички иштер министри жана буга тиешелүү күч органдары ушул ишти толук кылдаттыкка алып, өзүңүздөрдүн мүмкүн болушунча контролуңуздарга алып, ушул ишти аягына чыгарып берүүңүздөрдү мыйзам чегинде биз талап кылабыз. 15 июнда сот мед экспертизалык корумтунун негизинде эксперттер Сабитова менен Терехова бул корутунда шектүү Бакыт Исаев аттуу жаран состояние аффекта болуп бычак сайды деп негизделген. Жөнөкөй эле ашкана бычагы да эмес болуп жатат. Бул деген бир чоң эле бир мал сойгон эле бир чоң бычак менен түз жүрөккө сайлуу болуп атат. Түз жүрөккө сайган киши кантип состояние аффектада болсун? Түз жүрөккө сайган кишинин бир ою бар. Себеби деген биз ойлойбуз, биз ушул өзүнүн чакырып алып, өз бир ою менен кылган. Эч кандай состояние аффекта биякта биз көрбөй да турабыз, состояние аффекта болушу да мүмкүн эмес. Азыр комиссионный түрдө сот мед экспертизасынын каралуусу болот. Ошол каралууда биз чоңдон чоң бир суранабыз, чоңдон чоң бир өтүнөбүз. Ишти кайра карап, кайра жагдайларын баарын тең териштирип туруп, ушул экспертизанын корутундусун мыйзам чегинде чыгарып берет деп биз сиздерден суранабыз. Тураттын сөйгү боз үйдө жатса, ушу жерге келип, анан 15 кишидей болуп келип, эми өлөр адам өлдү, эми 4 баласы менен кантип камап бересиңер? Балдары кантип деп атпайбы? Ошол эле ошол жерде суроо. Ал тирүү абадан жутуп, судан ичип, кааласа балдарын көрүп, кааласа бир туугандарынын, элин, журтун көрүп турат, чыгып алыпчы. А Турат деген жердин астында жатат да, биз аны алып чыга албайбыз да, сагынганда, көргүбүз келгенде, сүйлөшкүбүз келгенде. Балдары сагынып азыр ата деп ыйлап атышат, барып чыгарып көрө албайт да. Ошону салыштырып болобу, мисалы. Адамдай болуп, келгенде тизелеп отуруп, камчыны мойнуна салып, кечирим сураса дагы болмок да. Андай кылбай кекетпейчи. Анан бул дегендин артында жана орусча айтканда самоуверенность да. Эмне кылып аласыңар дегенчи. Дегендей самоуверенность болуп аткандай сезилип атат да. Ошон үчүн суранып кетет элек. Ар бир ушундай кылмыштын, ар бир ушундай жасалган жоопкерчилик мамиленин мына жогору жактагылардын, күч органдарынын, здравоохранениянын ушундай жоопкерчиликсиз мамилелеринен президентке кайрылуу жасай беришибиз керекпи? Бул эмне деген өлкөдө жашайбыз андачы? Мыйзамдын ар бир жазылган тамгасына жооп бере турган гарантиябыз бар. Аны бир эле президент эле гарантия болбой, ошол жүктөлгөн, мойнуна жүктөлгөн жоопкерчиликти сези турган күч органдары болуш керек. Мисалы, биз ар бирибиз өзүбүздүн өмүрүбүзгө кооптонуп жашап калдык го. Өлтүрүп койсо эчтеке эмес, состояние аффекта болуп эртең чыгып кетет экен да деп, аны өлтүрө турган кишилерге жол түзгөндөй болуп атат да. Болчу. Адамдардын оюн өзгөртүп атат ушул нерселер, ушундай мамилелерчи. Ар бир адам жоопкерчилигин, ар бир адам кылган, колу менен кылганды мойну менен тартыш керек, мыйзамдын астында. Бизде могу жерде 2 көбүчкөн келген. Анан жинингелерчи бирдемсени жуусум эле кайра эле чечип салат ушинтип. Эби ата, муну алып салчы десем. Жок кызым, булар дагы Кудайдын сыйы да. Тура берсин, биз менен жашасын деп ушундай киши болчу да. Адам деген биз менен аябай көп убакыт деген эме жүрчү. Жумуштан келип эле биз менен, биз атам экөөбүз деген күн сайын деген кечинде уже деген телевизордон, ютубтан ырларды коюп деген ырда чыга элек. Бөөгүмдөн байкем PlayStation калтырып кеткен. Бөөгүм менен атам ойношуп, ким биринчи утат, давай соревнования кылабыз деп. Балам, мен сенден совет сурайын дедим элем. Бабам бизди укчу да.
Биз эмне менен жашоодабыз, ким менен сүйлөшөбүз, кайсы жерге чыгып, кайсы досторубуз менен басып жүргөнүбүздү, ошонун баарын атам билчү. Биз эч качан баарын айтчу элеңиз. ооба, биз эч качан ата энебизден деген эчтекебизди жашырбачык да. Анткени деген биздин ата энебиз бизди урушпачы. Биз атамдын деген бирде жолу мындай үнүн көтөрүп койгондон уккачыбыз да. Ушунтип эле кетип калганда өмүрүмдүн баары түштү. Таянар тоң кулады, асманым түшүп, кайсы жерге барам, эмне кылам? Атам тирүү кезде деген эртең мен саат 2-де деген мындай кылам дегенди билчүмүн да. Азыр деген жарым сааттан кийин эмне болгонун кантип кыларымды билбей, түшүнбөй атам да. Атам жок, аябай кыйын болуп атат. Жашагым келбей атат. Анан азыр следствие жөнүндө Сабитова менен Черехованын заключениясын окуп, аффектisi деген ага дагы бир аз жаңы оңолуп келген состояние менен ыйлап, кайра өзүм леченияны жаңы бүтүрүп эметкем да, кайра ошол состоянияга кирип, титиреп отуруп калдым. Кантип ушундай өлтүргөн кишини ушинтип акча үчүн актаганын билбейм. Мен ушу 20 жыл жашадым, 20 жылда мени бир жаман сөз менен да сөккөн эмес. Мен балдарым уруш, жаңжал, семья болот да, ошондойду да көрүп өскөн эмес. Баягы аял киши кичине сүйлөнүп кала берет эле. Жолдошум ошого даже теңелбей. Мен только жакшы киши катарында сыпаттайт элем да. Бир жардамым тийсе экен деп, көп кишиге бир жакшы нерселерин кылып жүргөн адам эле да. Өмүр кыска экен. Көп ойлоном азыр. Мен жашоомдо мындай адам башкага кезикпейт. Аябай адилеттүү, жакшы дос, жакшы ата болчу. Биз эми теңиштардын арасына муну Петросян деп койчубуз. Тамаша кой. Любой выходты тамаша менен чыгара турган. Депрессияда түшүп калсаң да ошону тамаша менен чыгарып кете турган жигит болчу. Мындай айтканда чымындын канатын кайрыбай турган бала болчу да болчу. Ошо биздин элесибизде, биздин билишибизде ушундай адам калды. Ушул өзү жүрүшү, турушу ушундай адам болчу. Биздин могу биз баягы 1-класстан тең окуп келаткан балдарбыз да, бир классташ балдарбыз. Ушу биздин башыбызды бириктирип жүргөн бала да ушул болчу да. Показания, то есть немесин окуп алып, состояние, аффект дегенди окуп алып, аң-таң эле калып отурам. Кандай бул бир түнү менен дайынданып жүрүп, эртесүнү бычак уруп өлтүрүп коюп, андан кийин состояние, аффектти таккаган бул жаратылышта боло турган нерсеби деген ой болуп атат да менде. Кылмышка айыпталып жаткан Бакыт Исаевдин жакындары менен байланышып, бирок пикирин ала алган жокпуз. Шектүүнүн агасы бул иш боюнча айта турган сөзү жок экенин билдирди. Ал эми инисине байланышсак, жеңесине кайрылууну сунуштады. Айыпкердин жубайы болсо, тергөө жүрүп жатканын, күйөөсү өз жазасын алып отурганын айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми тергөөнүн жүрүшү тууралуу Ысык Көл облустук милициянын тергөө кызматынын башчысы Данияр Иманакунов мындайча маалымат берди. Соттук психиатриялык экспертизага комиссионуна дайындалган. Биринчи чыгып келген экспертизанын жыйынтыгы менен макул эмес болгондугуна байланыштуу комиссионго дайындап бергенбиз. Азыркы учурда экспертизада. Экспертизанын жыйынтыгы менен анан мыйзам чечим кабыл алабыз. Ушул шектүү бир 10 күн СИЗОдо болбоптур, башка жакта болуптур деген сөзүн айтып атат да маркумдун туугандары. Бул ошол 10 күн каякта болду эле, СИЗОдо болбоптур деп атышат. Эми ал маркумдун туугандары кайдан маалымат алганын билбейбиз. Негизи ал биз 3-майда шектүү катарында кармалгандан баштап эле Каракол шаарында кармалды. Андан кийин бөгөт коюу чарасын сот тарабынан тандалгандан кийин эч кандай ал өзгөртүлгөн эмес да. Бул маалыматты кайдан алганын биз билбейт экенбиз да.
Тергөөчү кайра ИВСке алып келип сурак кылыптыр деп ошондой деген айтты. Анан же башка жакта дагы 10 күн СИЗОдо отурбаптыр, башка жакта жүрүптүр деп атат да, же ИВСке алып келген беле, эмне болгон эле? Эми ал биз айтып атпайбызбы, бул маалыматты эми кайдан алышкандарын билбейбиз анычы. Биз тергөө жүрүшүндө алып чыгып сурап, кайра убагы менен киргизип турганга биздин мыйзам жол берет да бизге. Ошол учурга 10 күн убакыт кеткен эмес беле ушундай процедураларга? Эми ал биз азыр точносын айта албайбыз. 10 күн өттү, 20 күн өттү билбейт экенбиз. Ал биз тергөөчүнүн жүрүшүндө тергөөчү азыр өз ишин алып барып атат да. Эми ал ар бир күнүн биз эсептеп отура албайбыз да. Жок, эми 10 күн катары менен деп айтып атам да. Эми 10 күн катары менен болсо, эми алар тийиштүү маалыматтар болсо бизге алып келип берсин, биз дагы териштирип беребиз. Анан биз негизи баш коргоо чарасы тандалгандан кийин кантип биз кишини чыгарып ийме керек да. Ал болушу мүмкүн эмес да мындай. Эмеге окшошпойт да мындай. Чындыкка дал келбейт да. Түшүнүктүү. Анан ушул тергөө учурунда ушул мотивин айта аласыздарбы? Бул экөөнүн ортосунда бир маселе болгон, моюнуна алып атабы шектүү? Жок, мындай дейм, биз азыркы күндө моюнуна алып атат, мотив моундай болгон деп биз силерге айтып бере албайбыз. Себеби тергөөнүн купуялыгы бар. Азыркы күндө тергөө иштери толук кандуу жүрүп бүтө элек. Анан дагы бир суроо, ушул кээ бир күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү кагазга жазылганда бурмаланып калыптыр деп айтып атат да. Мисалы, ошол окуя болгон учурда маркумдун достору да жанында болгон экен. Алар ушу шектүү көчө жаңыртып, кыйкырып, ошентип бакырып жүргөн десе, анын сөзү орусча которулуп тергөө жазылганда вскрикнул деп эле жазып коюптур деп атат да. Вскрикнул дегенде мааниси өзгөрүп кетет экен. Ал от боли вскрикнул или кандай деген сыяктуу. Анан бул тергөө дагы бурмаланып атат дегенде айтып атышат да. Мен бул боюнча азыр айтып түшүндүрбөдүк эми. Бул жерде ар бир кишинин ошол жерде каттуу окуя болгонун көргөндөрдүн, күбөлөрдүн баардыгы өзүнчө тергөө кызматына чакырылып көргөзмөлөрүн берген да. Ал иш боюнча эми биз кантип бурмаламак элек да. Ар бир берген көргөзмө ошол бойдон компьютерде чыгарылып, алып чыгылып, опрос кылып бүткөндөн кийин ошол эле берген күбөлөргө тааныштырабыз. Алар таанышып чыгып, окудум, сурак протоколу менин сөзүмдөн туура жана так жазылды деп кол коюп берет да. Анан эч кандай мындай бурмалаганга жол берилген эмес да. Алар кайдан мындай маалыматтарды алып алып, силерге алып келип берип атканын билбейбиз. Биз азыр тергөөнү толук кандуу бүтө элекпиз. Бул тергөөсү УУДга алынып, областтык ички иштер башкармалыгына алынып, тергөөсү көзөмөлдө азыр. Биз өзүбүз көзөмөлдөп атабыз да. Ар бир ишти көзөмөлдөп, кылдап текшерип атабыз да. Анан толук тергелип бүткөндөн кийин анан иш менен таанышканда кандайдыр өтүнүчтөр болсо киргизишсин, анда биз кайра да текшерип бергенге даярбыз. Айыпталуучу Бакыт Исаев 48 жашта. Курулуш, өндүрүш жана соода сатык тармагындагы 4 компаниянын директору экени Юстиция министрлигинин сайтында көрсөтүлгөн. 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыккан парламенттик шайлоого Биримдик партиясынын тизмеси менен катышкан. 2013 жылы Кыргызстандын Кореядагы элчисине кеңешчи болуп иштегени маалым. Ал эми 2014 жылы Кореянын полициясы анын үй бүлөсүн мыйзамсыз акча ташууга айыптап, кылмыш ишин иликтеп жатканын Вечерний Бишкек басылмасы жазган. Анда Исаев кызматынан пайдаланып акча которуу боюнча мыйзамсыз схема түзүп, үй бүлөсү менен $1 миллион ашык пайда тапканы тууралуу жазылган. Исаев Кыргызстанга келе бергендиктен ишти Интерполго өткөргөнү белгиленген. Бул маалыматты ошол кезде Тышкы иштер министрлиги да тастыктаган.